Кудайдын чакырыгы 26 февраль. Ар бир адамдын жүрөгүндө жогоруда бирөө бар. Акыры анын алдына барам деген түшүнүк бар. Анан адам ар кандай жакшы иштер менен Кудайга жакканга аракет кылат. Жакшы адам болсом, мени бейишине алат деп ойлойт адам. Бирок куткарылуу бул Кудайдын белеги. Адам иштери менен куткарыла албайт. Адамдын көйгөйү кылган жаман иштерде эмес, адамдагы күнөөкөр табиятта. Биздин укмуштуудай жакшы иштерибиз күнөөнү жууп сала албайт. Кир кийимди жакшынакай кылып бүктөп койсо эле, таза болуп калбагандай эле, күнөөкөр табиятыбызды жакшы иштер менен тазалай албайбыз. Иштер аркылуу куткарылуу мүмкүн болгондо, кимдир бирөө мактанып, башкалар үмүтсүздүккө батып кетишмек. Ыйса Машаяктын да айкаш-чыгаштай өлүүсүнүн кереги болмок эмес. Бирок Кудай адамдын жүрөгүнүн акыбалын көрүп туруп, адам оңдоого эмес, куткарылууга муктаж деген. Куткарылуу үчүн адамга ырайым гана керек. Ырайым бул адам кылган жакшы иштери үчүн берилген скидка эмес. Ырайым бул татыксыз болуп жатсак да Кудайдын тартуусу. Ыйса татыксыздар үчүн айкаш-чыгачка барган. Биз күнөөкөр кезибизде ал жөнүндө ойлонуп да койбой жашап жатканыбызда эле Ыйса биз үчүн айкаш-чыгашта өлгөн. Бизди куткарыш үчүн өлгөн. Кудайдын ырайымы өтө баалуу. Ал адамдын жөндөмдүүлүгүн эмес, Кудайдын улуу сүйүүсүн көрсөтөт. Куткарылууга ээ болуш үчүн адамга ишеним гана керек. Куткарылуу ишеним аркылуу келет. Адам баласы өзүңдүн иштериңе, жакшы мүнөзүңө, кылган курмандыктарыңа таянба. Өзүңдүн Кудайга муктаж экениңди моюнга ал да, Ыйсанын айкаш-чыгышта кылган эрдигин кабыл ал. Мен куткарыла албайм. Кудайым, сен мени куткар де. Жакшы иштерчи? Жакшы иштер куткарбайт. Бирок алар куткарылган адамдын жашоосунда болуусу керек. Жакшы иштер тамыр эмес, жемиштер. Аларды биз куткарылыш үчүн кылбайбыз, куткарылгандыгыбыз үчүн кылабыз. Сүйүү, тил алчактык жана кызмат бул Кудайдын ырайымы үчүн билдирген биздин ыраазычылыгыбыз. Ырайым менен гана куткарыларыбызды билгенде бизде текебердик да болбойт.